Assalamu alaikum урматтуу Москвада мекендештер, амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Бүгүн күнгө 8 апрель ишемби. Орозонун 17 күнү туугандар. Ифтар убактысы озачар 19-дан 27 өткөндө, ал эми таравих намазы бүгүн 21-ден 15 өткөндө окулат. Бул маалымат Китеп Медиа Telegram каналынан келди. Катталыңыздар туугандар. Тугандар, бүгүнкү биздин видеобуз Москва жана Москва областындагы регистрациянын айырмасы жөнүндө кичине айта кетели, себеби сурагандар өтө көп. Москва областына регистрация кылсак болобу, негизи Москвада өтөбү, Москвада жүрсөк болобу деген суроолор бизге WhatsApp'тан өтө көп келип жатат тугандар. Андыктан айта кетсек, негизи регистрация боюнча Москва шаарында, Москва областынын регистрациясы өтөт. Эмнеге өтөт? Негизи катталып мигранттар иштегенге толук мүмкүнчүлүгү бар. Бирок кээ бир ишканаларда, кээ бир иштерде, жумуштарда именно Москванын регистрациясын талап кылат. Бирок текшерүү учурунда, мисалы полиция текшерген учурунда Москва областынын Химки, Балашиха, Мытыщи, ошол Москва областына караштуу шаарлардын регистрациясы өтөт. Анан кээ бир адамдар айтып атат, мисалы Тоскондо таксисттер. Тоскондо сен Мытыщиде экенсиң, Москвада эмне кылып жүрөсүң, эмне иш кылып атасың деп суроо берип атыптыр да. Кадимкидей эле мен просто иштерим менен келдим да, атак мен Балашихада иштеймин, Балашихада жашаймын. Ошол регистрация кылган жерди сөзсүз жаттап алыш керек. Регистрациянын адресин жаттап алыңыздар, гостиница болобу, квартира болобу, жаттап ушул жерде мен жашаймын. Негизи иштерим менен келгенмин. Азыр ошол жака кетип атам деген эле кадимкидей элементарный эле жооптор менен кутулса болот туугандар. Анан орусчаны билиш керек, кичине биздикилер орусчадан кыйналганда дагы ошентип сен неге Москвада, Москва областынын регистрациясы менен жүрөсүң деп дагы коркутуп акчасын алып кадимкидей. Протокол жазбайт ага. Просто өзүңүздөр билесиздер, мындай эле коркутса биздикилер акча бере берет. Штраф десе эле 5000 кармата коет. Ошондуктан негизи өтө берет. Анан регистрацияны сураган жерлер көбүнчө баягы официальный ишканаларда, мисалы магазиндерде же кафе, ресторандарда иштеткен ишкананын жетекчилери корккондуктан гана ошол текшерүү учурунда, мисалы башка областты регистрациясы коркунуч алып келиши мүмкүн, баягы көбүрөөк суроо туудурушу мүмкүн. Ошон үчүн только Москванын регистрациясын сурашат да. Анан жөн жүргөнгө областынын регистрациясы кадимкидей боло берет туугандар. Андыктан коркпой эле ошол Москва областынын регистрациясын кылып кеңири жүрсөңүздөр болот Москвада деле. Анан башка эмне үчүн башка областтардан көбүрөөк регистрация болуп атат, Москвада болбойт деген суроолорго, Москвада негизи жашоо өзү негизи кымбат. Ошол эле гостиница, хостелдерге койгондо деле, мисалы ар бир адамдын өзүнүн күнүмдүк жашоосуна бөлүнгөн акчаны төлөмдө башка областтарга салыштырмалуу кымбат. Ошондуктан бул жерде эгерде регистрация кылса дагы кымбатка түшүшү мүмкүн да. Ошондуктан көбүнчө булактар башка Москванын областтары менен иштешип атат. Мытыщи, Балашихадан көп. Ошолорго койдуруп ошол жактан арзан болгондуктан мекендештерге кичине болсо дагы арзаныраак болсун деген мааниде ошол жактан койдуруп атат. Анан ал жерде туруш убактысы көбүрөөк, мисалы 9 ай толугу менен турган регистрациялар бар. Москвада мисалы 9 айга деп коюп 3 айда 4 айда чыгып кеткендер көп. Анда учурлар дагы көп. Ошондуктан туугандар, эгерде Мытыщиден регистрация керек болгон болсо 9 айга кайсы документтер кетет? Эң эле биринчи паспорт, миграционный, эски регистрация 3 айлык, Сахарованын кагазы сөзсүз керек. Сахарованын кагазсыз азыр негизи продлениялар көп жерде узарбайт. Ошол керек. Анан ошол документтердин негизинде трудовой болгон болсо андан да жакшы. Эгерде трудовой жок болгон болсо ошол ишкана менен трудовой түзүп 9 айга трудовой договор менен узартса болот. Анан айта кетчү нерсе, 9 айлыктын срогу негизи көп мына Москва областында көк карта, Сахарованын көк картасынын срогуна карап уланат. Мисалы картаны январда алсаңыз, демек кийинки жылгы январга чейин уланса болот. Эгерде картаны
сентябрда алып калган болсоңуз, мисалы былтыркы жылы сентябрда Сахарованы алсаңыз, ошол срокко чейин гана уланат. Мисалы 10 сентябрда алсаңыз, 10 сентябрга чейин болот. 9 ай деп айтыла берет, бирок сентябрга чейин биягы канча ай калды? 6 ай калды, ошол 6 ай 7 айга гана узарышы мүмкүн. Ошону эске алыш керек туугандар. Андыктан бөтөн жерде аман болуңуздар. Документке так, өзүңүздөргө сак болуңуздар. Мытишидеги адрестер боюнча ушул номерге кайрылсаңыздар болот, 9 айлык регистрацияга. Гостиницага договор, трудовой договор менен кошуп кылып берет. Ал эми граница боюнча Абдыразак таксырга кайрылыңыздар. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз же документтин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген жаңы автоунaalар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Салону жумшак, бардык шарттары бар унаалар менен көп жылдык тажрыйбасы бар кыргыз жигиттери сиздерге өз убагында көңүлдүү барып келүүңүзгө толук шарт түзүп берип, паспорттарды кара тизмеден акысыз текшерип кызмат көрсөтүп алып барып келет. Жолдо ар кандай жагдайларда жардам берет. Андыктан 24 саат бою WhatsApp'тан же телефон номер аркылуу кайрылсаңыздар болот. Байланыш номеру +7